Audiokitep Arkadiy Gaydar, Timur Canan'ın komandası. Üzündü. Эки кабаттуу эски сарайдын алдындагы аянтка баргандан кийин Женя чөнтөгүнөн рогатка алып чыкты. Резинкасын жоюп туруп, картондон жасалган кичинекей парашютистти асманды карай атып жиберди. Буттар асманды карап учуп баратып, парашютист кайра ала салды. Кагаздан жасалган көк чатыры ачылып кетти. Бирок бул кезде кайдан жайдан пайда болгон катуу шамал уруп, парашютист сарайдын төбөсүндөгү көмүр терезенин ар жагына жашынып жок болду. Кыйрады. Картондон жасалган кишини сактап калыш керек эле. Женя ичке жиптен зым сыяктантып керилген чатырдын жыртыгынан сарайды айлантып чыкты. Солкулдаган шатыны көтөрүп келип, терезенин текчесине койду да, аны менен чыгып барып, сарайдын чатырына секирип түштү. Тим эле укмуш. Бул жер кимдир бирөөлөрдүн туруучу жай экен. Дуалда түрмөк жиптер, белги сигнал берүүчү кайчылаш коюлган эки желекчи жана баардык жери түшүнүксүз белгилер менен сызылган кыштактын картасы илинип коюлган. Бурчта мүшөк менен жабылган бир кучак саман жатат. Ушул жерде фенерден жасалган ящик көмдөрүлгөн. Сарайдын эңгилчек баскан жыртык төбөсүнүн жанынан туткалуу дөңгөлөк сороюп чыгып турат. Дөңгөлөктүн үстүнө колго жасалган телефон илинген. Женя жылчыктан шыкаалады. Ага деңиздин толкуну сыяктуу теңселген калың бактын жалбырактары көрүнөт. Асманда бакма көчкөндөр учуп жүрүшөт. Мына ошондо Женя болуптур. Көчкөндөр ак шартак болсун. Бул эски сарай өзүнүн чиптери, чырактары жана желектери менен чоң кеме болсун. Мен капитан болоюн деген ой кылды. Анын көңүлү ачыла түшүп, туткалуу дөңгөлөктү бурду. Жиптен жасалган катуу зымдар дирилдеп зыңылдай баштады. Шамал шуулдап келип, жашыл толкунду айдоодо. Ага бул кеме сарайды толкун жайбаракат айдай баштагандай болуп сезилет. Сол рулду чет жакка деп Женя кыйкыра команда берди да, оор дөңгөлөктүн үстүнө салмагын сала баштады. Сарайдын төбөсүнүн жылчыгынан анын бетине күн нурунун шооласы түшүп турду. Женя муну душмандын согуш кемелери өздөрүнүн прожекторлору менен темселип издеп жүрөт деп түшүндү да, аларга сок курмакчы болду. Ал кыйчылдаган дөңгөлөктү күч менен оңго жана солго буруп, менебер жасап, өкүмдүү кыйкырып команда берүүдө. Аңгыча курч жана түз тийген прожектордун жарыгы да өчтү. Бул, албетте, күндүн булутка жашырынган эмес. Бул душмандын кыйратылган эскадрасынын деңизге чөгүп баратканы. Согуш бүттү. Женя шаңдуу алаканы менен маңдайындагы терини сүртөр менен дуалда илинип турган телефон чырылдады. Муну Женя күткөн эмес эле. Бул телефонду жөнөкөй эле оюнчук деп ойлогон. Ага кандайдыр бир башкача сезилди да трубканы алды. Шаңкылдаган катуу үн мындай деп сурады. Алло, жооп бериңиз. Кандай эшек зымдарды үзүп, түшүнүксүз сигналдарды берип жатат? Бул эшек эмес, деп көбүрөдү таң калган Женя. Бул мен, Женямын. Жинди кыз, деп катуу жана корккон түрдө кыйкырды ошол эле үн. Туткалуу дөңгөлөктү ташта да жоголгон. Азыр кишилер чуркап жетип келишет да сени токмоктошот. Женя трубканы таштады, бирок качып кетиш үчүн кеч болуп калган. Мына, жарыктан кимдир бирөөнүн башы көрүндү. Бул Гейка болчу. Анын артынан Сима Симаков, Коля. Булардын артынан жана башка балдар убап-чубап келип калышты. Женя терезеден кетенчиктей баштады да коркконунан: "Силер кимсиңер? Кеткиле. Бул биздин бак. Мен силерди мында чакырган эмесмин", деди. Бирок балдар казганакташып үн чыгарбастан Женяны көздөй келе беришти. Бурчка барып такала түшүп, Женя кыйкырып жиберди. Ошол мезгилде жарыктан дагы бирөөнүн көлөкөсү көрүндү. Баардыгы тең бурулуп карашты да эки жакка сыйлыгыша беришти. Женянын алдында жеңи жок көк көйнөгүнүн төшүнө сайма менен кызыл жылтыз сайылган узун бойлуу, кара сур чачтуу бала келип тура калды. "Акырын, Женя", деп катуу айтты ал. "Кыйкырба, сага эч ким тийбейт. Биз сени менен таанышпыз. Мен Тимурмун".
Сен Тимурсуңбу? Деп сурады Женя жаш толгон көздөрүн чоң ачып ишенбей. Түн ичинде мени шейшеп менен жаап койгон сен белең. Столдун үстүнө мага кат калтырган сен белең. Атама фронтко телеграмма жиберип, мага ачкыч менен квитанцияны берип жиберген сенсиңби? Бирок эмне үчүн? Эмнеге? Сен мени кайдан билесиң? Бул сөздөрдү уккандан кийин ал Женянын жанына басып келди да, колунан алып мындай деп жооп берди. Мына, биз менен бирге кал, отуруп ук. Ошондо баары сага түшүнүктүү болот. Мешоктор менен жабылып коюлган самандын үстүнө поселканын картасын өз алдына жайып койгон Тимурдун жанынан балдар орун алышты. Терезенин жогору турган тыңдоо тешигинен карап туруу үчүн жиптен жасалган селкинчекке чыгып байкоочу турду. Анын мойнуна кабырылган дүрбү асылган. Женя Тимурга жакын жерден орун алды да, бул эч кимге белгисиз штабдын кеңешмесинде болуп жаткандардын баардыгын көңүл кое угуп да, көз чаптырып карап да жатты. Тимур мындай деди. Эртең менен эл уктап жаткан кезде Коля Колокольчиков экөөбүз бул ал Женяны көрсөттү. Үзгөн зымдарды оңдойбуз. Ал уктап калат, деп матросчо ич көйнөк кийген чоң баш Гейка кабагын чытып сөз кыстарды. Ал эртең мененки жана түшкү тамак маалында гана ойгонот. Ушак ордунан тура калып, кекештенип кыйкырып жиберди Коля Колокольчиков. Ушак ордунан тура калып, кекештенип кыйкырып жиберди Коля Колокольчиков. Мен күндүн биринчи нуру менен кошо турам. Күндүн биринчи нуру кайсы, экинчи кайсы экенин мен билбейм. Бирок ал сөзсүз уктап калат, деп өз сөзүн улантты Гейка. Ушул кезде селкинчек жипте салаңдап турган байкоочу ышкырып жиберди. Балдар тура чуркашты. Жол менен түрмөктөлгөн чаң чыгарып артиллериялык атчан дивизион шу коюп бара жатты. Темирлер жана кайыш боолор менен арчындалган күчтүү аттар, октары салынган жашыл яшиктерди жана боз таарлар менен жабылган замбиректерди тез сүйрөп келе жатышты. Беттери шамалга тоорулуп, күнгө күйгөн, жүк тарткан аттарга минген кишилер эрдин үстүндө термелбестен, аттардын оозун буруштан тез бурушту. Батареялар биринин артынан бири калың бакка кирип кетип жатты. Дивизион зуулдап өтүп кетти. Булар вокзалга, жүктөрүн поездге салышкан кетишти, деп Коля Колокольчиков маанилүү түшүндүрдү. Мен аларды окуп үйрөнүүгө, парадка, же дагы кайсы бир жакка бара жаткандыгын кийген кийимдеринен билемин. Билсең болуптур, унчукпа, деп токтотту аны Гейка. Биздин да көзүбүз бар, силер билесиңерби? Балдар, бул келжирек кызыл армияга качып кеткиси келет. Болбойт, деп сөзгө аралашты Тимур. Бул ой таптакыр жараксыз. Коля кызара түшүп, кантип болбойт? Эмне үчүн балдар мурда фронтко качып кетип жүрүшкөн? Деди. Ал мурда болгон. Азыр болсо бизге окшогондорду ал жактан кууп жиберүү үчүн бардык начальниктерге жана командованиелерге эң каттуу буйрук берилген. Коля Колокольчиков ачууланганынан ого бетер кызарып, кантип кууп жиберет? Эмне, өз кишилерин делеби? Так ошондой. Ошол өз кишилерин, деп Тимур оор күрсүндү. Кана эмесе, балдар, эми ишке киришели. Бардыгы өз орундарына олтура калышты. Ири көчөдөгү 34 номерлүү үйдүн багына белгисиз балдар кирип, алма күйүп алышкан деп ызаланган түрдө билдирди Коля Колокольчиков. Азыр алар эки бутакты сындырып жана гүлдөрдү тепсеп уйпалап кетишкен. Кимдин үйү? Деп сурап, Тимур клёнка ташталган дептерин карады. Кызыл аскер Крюковдун үйү. Бизде башка бирөөлөрдүн багына жана алмасына кирип жүрүүчү мурдагы адистерден ким бар? Мен, деген уялыңкы үн чыкты. Бул иш кимдин колунан келе алат? Бул Мишка Квакиндин жана анын Фигура деп ат коюп алган жардамчысынын колунан келди. Мичурин алмасы Золотой налив деген сорт, албетте, тандап алынган. Дагы Квакин, деп Тимур ойлоно калды. Гейка, сен аны менен сүйлөштүң беле? Ооба. Эмне болду эле? Желкеден ары 2 жолу берген. Алчы? Ал да мени бир жолу коюп калды. Сеники бардыгы эле бердим менен урдум.
Бирок натыйжа жок. Болуптур. Биз Квакинге киришебиз. Кана уланта берели. 25 номерлүү үйдө туруучу сүт сатуучу кемпирдин баласын атчан аскерге алышты деп бурчтан кимдир бирөө билдирди. Шак эттире алып кеткен экен деп Тимур башын чайкады. Айтмакчы, анда дарбазага биздин белгинин коюлганына 3-күн болот. Ким койгон? Колокольчиков, сенби? Мен? Эмне үчүн сенин жылдызыңдын жогорку сол бурчу сүлүктөй чубалып ийри буйру болуп калган? Милдеттүү болуп алгандан кийин жакшы жасаш керек. Кишилер келсе күлүшөт, кана дагы уланта берели. Сима Симаков ордунан ыргып тура калды да, кекештенбестен ишенимдүү түрдө быдылдап мындай деди. Пушкарева көчөсүндөгү 54 номерлүү үйдүн эчкиси жоголуптур. Мен келатып, кемпир кызын токмоктоп жатканын көрдүм. Ой, эне, баланы уруу законго сыйбайт, деп кыйкырдым. Анда ал эчки жоголду. Ах, каргыш тигир десе. Ал кайда жоголду? Тигинде, кичине сейрек токойдун ары жагында жыгаштын жөкөсүн сыйрып жеп жатты эле. Карышкыр жеп кеткенсип житип кетти. Токто, кимдин үйү? Кызыл аскер Павел Гуреевдин үйү. Бул ошонун кызы. Аты Нюрка. Токмоктоп жаткан анын чоң энеси. Аты ким экенин билбейм. Эчкинин өңү сур, жону ара. Аты Манька. Эчкини издеп табыш керек, деп буйрду Тимур. 4 кишиден турган команда барат. Сен дагы. Кана, балдар, бүттүбү? 22 номерлүү үйдө бир кыз ыйлап жатыптыр, деп Гайка көңүлсүзүрөөк туруп билдирди. Ал эмне үчүн ыйлайт? Сурасам айтпайт. Сен жакшыраак сурооң керек. Балким бирөө уруп ыза кылгандыр. Сурадым, айтпайт. Чоң кызбы? 4 жашта. Мына дагы балакет болгон тура. Киши болсо экен 4 жашта. Токто, бул кимдин үйү? Жакында чек арада курман болгон лейтенант Павловдун үйү. Сурадым, айтпайт деп. Тимур кыжырланды. Гейканы туурады. Ал кабагын чытып ойлонуп калды. Макул, муну мен өзүм бүтүрөм. Силер бул ишке киришпегиле. Горизонтто Миша Квакин көрүндү, деп катуу үн чыгарып билдирди байкоочу. Көчөнүн аркы чети менен келе жатат. Алпылдатып алма жеп келе жатат. Тимур, аны согуу үчүн же шилиден ары коюу үчүн команда жибериш керек. Кереги жок. Баардыгыңар ордуңарда тура бергиле. Мен бат эле келем. Ал терезеден тепкичте секирип түштү да, бадалдардын арасына кирип жок болду. Байкоочу дагы мындай деп билдирди. Кичине эшиктин жанында сулууча келген бир чоочун кыз менин көзүмө көрүнүп, колуна кумара кармап алып, анан сүт сатып алып жатат. Бул жолу ал дачанын ээси болсо керек. Коля Колокольчиков Женянын жеңинен силкип, бул сенин эжеңби? Деп сурады. Жооп ала албагандан кийин ал ызалана түшүп кекирейип, байка, сен бул жерден тура калып ага кыйкырып жибербе, деп эскертти. Отура бер, деп жеңил тартып алып, Женя аны шылдыңдап жооп берди. Ушул сен дагы мага начальник сүрөйлөнүп коесуң, Гейка Коляны, ал кызга катылба, болбосо сени токмоктоп коет, деп кыжырын кайнатты. Меними? Деп Коля ызалана түштү. Анын эмнеси бар? Тырмагыбы? А менде болсо булчуңдар. Мына, колдун жана буттун булчуңдарын карачы. Ал сени колдоруңдун, буттарыңдын булчуңдары менен кошо токмоктойт. Балдар, сак болуп тургула. Тимур Квакинге жакындап калды. Тимур сындырып алган бутакты акырын гана булгалап Квакиндин алдынан турой басты. Муну байкап Квакин да токтоду. Анын жалпак бети таң калуунун да, коркуунун да белгисин көрсөткөн жок. Башын бир жагына кыйшайтып, басыңкы үн менен, "Эсенсиңби, комиссар? Кайда шашып баратасың?" деди. Тимур анын добушундай добуш чыгарып, "Эсенбиз атаман, сенин алдыңдан тосуп баратам", деп жооп берди. "Келгениңе кубанам, бирок конок кылууга эч нерсе жок. Мына бул эле болбосо", деп ал колун койнуна салып, алма алып чыкты да Тимурга сунду. Тимур алманы тиштеп жатып, "Уурдап алынган алмабы?" деп сурады. "Нак ошонун өзү", деп түшүндүрдү Квакин. "Сорту золотой налив, бирок кадимкидей быш элек экен". "Өтө кычкыл экен", деп ыргытып жиберип Тимур мындай деди. "Сен менин сөзүмө кулак сал.
34-номерлүү үйдүн дубалынан мындай белгини көрдүңбү? Деп өзүнүн жеңи жок көк көйнөгүндөгү саймалап сайылган жылдызды көрсөттү. Эмнеке? Көргөм, деп сактана баштады Квакин. Мен күндүз да, түндө да бардыгын көрөм. Эмесе мындай. Эгер сен күндүзбү же түндөбү кайсы жерден болбосун ушундай белгини көрүп калсаң, ал жерден кайнак суу чачкандай качып кет. Ой, комиссар, сен кандай өкүмсүң? Деди чоюла сүйлөп Квакин. Жетишет, сүйлөштүк. Ой, атаман, сен кандай өжөрсүң? Деп үнүн басыңкы чыгарып жооп берди Тимур. Бул силер менен биздин акыркы жолку сүйлөшүүбүз экендигин унутпа жана шайкадагынын бардыгына жеткир. Бул сүйлөшүп тургандарды ысык дос эмес, бири-бирине душман деп четтен көргөндөрдүн эч кимиси ойлобос эле. Ошондуктан Ольга да колуна кумурасын кармап туруп, хулиган Квакин менен бирдеме жөнүндө кеңешип жаткан тигил бала ким? Деп сүт сатуучу кемпирден сурады. Сүт сатуучу кемпир чыны менен эле билбейм деп жооп берди. Мүмкүн ошого окшогон хулиган жана ээн баштыр. Ал эмнегедир силердин үйүңөрдү эле сагалап калыптыр. Сен байкагын садагасы. Алар сенин сиңдиңди тепкилеп кетишпесин? Ольганын тынчы кете баштады. Тигил эки баланы жаман көзү менен карады да, серени көздөй өтүп кетти. Кумураны коюп эшикти жаап, анан 2 сааттан бери үйгө көз көрсөтпөгөн Женяны издеп табуу үчүн көчөгө чыкты. Тимур сарайдын төбөсүнө кайтып келди да, өзүнүн кезигишүүсү жөнүндө балдарга айтып берди. Эртең бүткүл шайкага кат жүзүндө ультиматум жиберүүгө чечим кылынды. Балдар добуш чыгарбастан сарайдын төбөсүнөн дубалдын тешиги аркылуу кала берсе, түз эле дубалдын өзүнөн секирип түшүп, үйлөрүнө тарап кетишти. Тимур Женянын жанына басып келди. Кана, эми сага бардыгы түшүнүктүүбү? Деп сурады. Бардыгы, бирок али анчалык толук эмес. Сен мага жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берчи, деди Женя. Андай болсо, төмөн түш да мени ээрчип жүр. Сенин эжең баары бир азыр үйдө жок. Алар сарайдын төбөсүнөн түшкөндөн кийин Тимур шатыны жыгып койду. Эчек караңгы түшүп калган. Бирок Женя ишеничтүүлүк менен анын артынан кете берди. Алар сүт сатуучу улгайып калган аял турган үйдүн жанына келип токтошту. Тимур жан-жагын каранды. Жакын арада киши жок эле. Ал чөнтөгүнөн майлуу боёгу бар коргошундан жасалган сүйрү түтүкчөнү алып чыкты да, жылдыздын сүрөтү тартылып турган дарбазага жакын басып келди. Ал жылдыздын жогорку сол жакка учу чын эле сүлөккө окшоп ийри буйруу болуп калыптыр. Жылдызды ишенимдүүлүк менен тегиздеп, учтарын чыгарып жана түзөтүп койду. Эмне үчүн антесиң? Айтчы, деп сурады Женя андан. Мунун бардыгы эмне экенин сен мага түшүнүктүү кылып айтып берчи. Тимур коргошундан жасалган сүйрү түтүкчөнү кайта чөнтөгүнө салды. Козу кулактын бир жалбырагын үзүп алып, боек болгон бармагын сүрттү да, Женяны карап мындай деди. Демек, бул үйдөн Кызыл Армияга киши кетти. Жана ушул убакыттан тартып бул үй биздин коргообуздун жана жактообуздун алдында болот деген сөз. Сенин атаң армиядабы? Ооба, ал командир. Сыймыктануу менен толкунданып жооп берди Женя. Демек, сен да биздин жактообуздун жана коргообуздун алдында турасың. Алар дагы бир дачанын дарбазасынын алдына келип токтошту. Мында да дубалга жылдыздын сүрөтү тартылган. Бирок анын түз жарык учтары жазы кара жээк менен жээктелип коюлган. Мына, деди Тимур. Бул үйдөн да Кызыл Армияга киши кеткен. Бирок ал эми жок. Бул жакында чек арада курман болгон лейтенант Павлов дегендин дачасы. Мында анын аялы жана эмнеликтен көп ыйлагандыгын кең пейил Гейка биле албаган алик кичинекей кызы турат. Женя, эгер кокусунан сага туш келип калса, сен ага жакшылык кылгын. Ал мунун бардыгын эң жөнөкөй түрдө айтты, бирок Женянын бүткөн бою чыйрыгып кетти. Женя ылдый карап унчукпай турду. Ал иши кылып бирдеме айтуу үчүн гана мындай деп сурады. Гейка, ырас эле кең пейилби? Ооба, деп жооп берди Тимур. Ал моряктын, матростун уулу. Ал мактанчаак Колокольчиковду дайыма тилдейт, бирок ар дайым ар жерде ага болушат.
Айкырган ачуу кыйкырык аларды артка бурулуп кароого мажбур кылды. Жакын эле жерде Ольга турган экен. Женя Тимурду жетелеп барып, Ольга менен тааныштыргысы келип, анын колунан кармады. Бирок кайрадан чыккан ачуулуу кыйкырык Женяны бул иштен баш тартууга аргасыз кылды. Кечирим сурагансып, Тимурга башын ийкеди да, айраң таң түйүндөрүн күйшөп, Женя Ольганы карай басты. Евгения, деди Ольга оор күрсүнүп жана ыйламсырап, бул бала менен сүйлөшүүгө мен сага тыюу салам. Сага түшүнүктүүбү? Бирок эмне болду, Оля, деп күңкүлдөдү Женя. Бул балага жакындоого сага тыюу салам, деп катуу кайталады Ольга. Сен 13дөсүң, мен 18демин. Мен сенин эжеңмин, мен сенден улуумун. Атам да кетип жатканда мага ошондой деген. Сен эч нерсе түшүнбөйсүң, Оля, деп ачууланып кыйкырды Женя. Ал калтырап кетти. Ал түшүндүргүсү жана актангысы келди. Бирок анте алган жок, антүүгө укугу жок эле. Ошондуктан ал колун шилтеп койду да мындан башка бир да сөз айта албады. Ал үйгө келери менен эле төшөккө жата кетти. Бирок көпкө чейин уктай алган жок. Уктагандан кийин түн ичинде терезени такылдатып, атасынан телеграмма алып келип бергенин да билбей калган. Таң атты. Бадачынын жыгачтан жасалган чоору созолонду. Сүт сатуучу кемпир эшигин ачып, уюн бадага кошуу үчүн айдап жөнөдү. Кемпир тигил бурчту айлана бергенде эле колдорундагы бош чакаларын кагыштырып, калтыратып жибербөөгө аракеттенип, 5 бала бир туп акациянын ары жагынан чыга калышты да кудукту көздөй чуркашты. Айландыр, келе, ал, карма. Жылаңайлап буттарына чакадагы муздак сууну чайпалтып төгүп, балдар короону көздөй зымырылып жөнөштү. Чакаларды эмен жыгачынан жасалган челекке көң-төрө салышып, токтоосуздан кайра кудукка чуркашты. Кудуктун насоосун рычаг менен тынымсыз айландырып жаткан жана суу болгон Сима Симаковдун жанына Тимур чуркап келди да мындай деп сурады. Бул жерден Колокольчиковду көрдүңбү? Жокпу? Демек, ал уктап калган экен. Тез, шашылгыла. Кемпир азыр кайра келип калат. Колокольчиковдордун дачасынын алдындагы бакка туш келип, Тимур бир бактын түбүнө токтоп тура калды да ышкырды. Жооп болбогондон кийин ал бакка чыгып, бөлмөнү шыкаалап көрдү. Бирок ага терезенин текчесине жакын коюлган керебеттин жарымы жана жуурканга оронгон буттар гана көрүндү. Тимур керебетке жыгачтын кичинекей кабыгын ыргытты да акырын гана «Коля, тур, Колька!» деди. Уктап жаткан киши кыймылдаган жок. Ойгондой койгондон кийин Тимур бычагы менен бир учу илмек узун чыбык кесип алып, аны терезенин ачык көзү аркылуу сойлотуп барып, жуурканды бир четинен илип алды да өзүн көздөй тартты. Жеңил жууркан терезенин текчеси менен оңой эле жыла баштады. Бөлмөдөн киркирек тартып, таң калган кыйкырык чыкты. Уйкулуу көздөрүн алайтып ачып, салабаттуу ак чачадан ич кийими менен керебеттен секирип туруп, жылып бараткан жуурканды кармай калды да терезеге чуркап келди. Урматтуу чалга бетме-бет келе түшкөн Тимур ошол замат эле бактан кулап түштү. Ал киши тарттырып жибербей алып калган жуурканын төшөктүн үстүнө ыргытып жиберип, керегеде илинип турган кош ооз мылтыгын ала койду да шашылыш түрдө көз айнегин кие салып, терезеден мылтыктын оозун чыгарып, көзүн жумуп туруп, көктү карата атып жиберди.